Assalamu алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздер менен оккупант деген сөз жөнүндө талкуу кылмакчымын. Анда эмесе кеттик достор. Албетте достор, бизге Google жардам берет. Жазабыз оккупация. Латын тилинен алынганда occupation дегенди билдирет. Захват, занятие. Кыргызчасы басып алуу. Ал эми оккупант деген оккупацияга катышкан аскерди же адамды айтабыз. Демек, башка өлкөгө басып келген аскерлерди оккупант дейт экенбиз. Бул сөздү эмнеге айтып жатканыбыздын негизги максаты 20-кылымда 1917-жылы Орус империясын большевиктер кулатып бийликке келишет. Албетте, большевиктер Орус империясы ээлеген жерлерге да бийликтерин жүргүзүп башташат. 1918-жылы Орто Азиянын мусулман азаматтары Кокон калаасына чогулуп, Мухтар жумуриятын түзүүнү максат кылып коюшат. Бул маалымат тез эле Москвага жетип, Владимир Ильич Лениндин буйругу менен 2 жума Кокон калаасын замбиректер менен аткылоо башталат. Шаардан качып чыккан патриот азаматтар ошол замат басмачы атка конгон. Биз бүгүн айта турган темабызда басмачы атанган же оккупант болуп калган аталарыбыз жөнүндө болмокчу. Алар Мадаминбек, Ибрагимбек, Мойдунбек, Жаныбек казы, Эргеш Корбашы, Аман Палван, Шер Мухаммед казы, Рахманкул хан, Парпи Корбашы, Тилебай Корбашы, Кожо, Абдимерген жана башкалар болгон. Бүгүн биз алардын эң атактуусу жана большевиктердин жүрөгүнүн үшүн алган Ноокаттан чыккан Мойдун Корбашы Осмон жөнүндө айтып бермекчибиз. Орустардын ошол кездеги эле үгүттөө иштери абдан таасирлүү болгон. Себеби Мойдунга коюлган жалган жалаалар ушул мезгилге чейин анын атын булгап келе жатат. 2017-жылы Ноокат районунун Нарай айылына Мойдун Корбашынын тарыхын жана далилдерди чогултуш үчүн айылына барганбыз. Азыр Мойдун Корбашынын үйүнө барабыз. Эски чептери калыптыр, коргомо. Ошону барып көрүп сүрөткө тартабыз. Ошондо бизге бир аксакал жолугуп, "Балам, Мойдунду сен кино кылып чыгарсаң, шарияттан чыгып кетесиң" деп бизди коркуткан эле. Бул деген албетте ошол кездеги кызылдардын үгүттөө иштеринин жыйынтыгы эле. Мисалы, түнү белгисиз адамдар келип, бир айылга кол салып, Мойдундун ысымын айтып, талкалап, тоноп, зордук зомбул кылып кетишет. Мындай иштерди көбүнчө улуттар ортосунда чуу чыгарыш үчүн өзбек, тажик айылдарына атайын кол салууларды уюштурушкан. Эртеси күнү кызылдар келип, Мойдун Корбашыга каршы үгүт иштерин жүргүзгөн. Айта берсек, мындай мисалдар абдан көп. Мойдун Корбашы орустар менен согуш баштаганда ал 16 жашта эле. 1922-жылы орустардын Балтинин алданган Алымбек Татканын небереси Кадырбек Ноокаттын Көкжер айылына Мойдунбек биргели деп алдап чайга чакырат. Тамак келген мезгилде кызылдар курчап калып, Мойдунду кармап кетишет. Колго түшкөн Мойдунду Ташкентке алып барып, камап, сурак алышат. Бирок Мойдундун оозунан бир да сөз чыгара албай коюшат. Тескерисинче, кызылдардын аскерлери легендарлуу Мойдун Корбашыны көрүш үчүн келип, "Ушул Мойдунбу?" деп жада калса сүрөткө да түшкөнгө жетишкендер болгон экен. Мойдун Корбашы 29 жашында Сулайман тоонун алдында кызылдар койгон жалган жалаларды мойнуна албай, күлүп туруп окко учкан. Албетте, кээ бир маалыматтар көпчүлүккө жакпашы мүмкүн. Бирок бул чындык. Эң негизгиси өз жерин коргоп, басмачы атка конгон аталарды баатыр деп атоого мезгил келип жетти.